Саламатсыздарбы? Тышкөмүр шаары номер 11 Мойдин Темирбаев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин физика мугалими Юлдаш кызы Нуржамал. Бүгүн сиздер менен 8 класстын физикасынан биз жылуулук кыймылдаткычы жана анын түрлөрү деген теманы өтөбүз. Бүгүнкү сабакта жылуулук кыймылдаткычтары, ичинен күйүүчү кыймылдаткыч, буу турбинасы, газ турбинасы, реактивдүү кыймылдаткыч, буу машинасы менен таанышабыз. Жылуулук кыймылдаткычтарынын айлана чөйрөгө тийгизген таасири жана экология жөнүндө сөз кылабыз. Алгачкы жылуулук кыймылдаткычы Джеймс Уатт тарабынан ойлонуп табылган. Джеймс Уаттын сүрөтү. Эми жылуулук кыймылдаткычынын аткарган жумушун карап көрөлү. Суу бусу кеңейип, жумуш аткарат. Буунун ички энергиясы поршенди кинетикалык энергиясына айлантат. Аны жакыныраак карап көрөлү. Мынакей кадимкидей бул айнек идишиндеги суу. Эми муну жакындатып карап көрсөк, мынакей суунун молекулалары буунун кандай болуп, буу болуп аракеттенип атканын көрсөк болот. Демек, мынакей буунун молекулалары поршенге аракет этип жатат. Жылуулук кыймылдаткычтары деп оттундун ички энергиясын механикалык энергияга айланта турган түзүлүштөрдү айтабыз. Жылуулук кыймылдаткычтардын бардыгында оттундун энергиясы, а дегенде газдын же буунун энергиясына өтөт. Газ кеңейип жумуш аткарат. Бул учурда ал суу, газдын ички энергиясы механикалык энергияга өтөт. Жылуулук кыймылдаткычтарынын түрлөрү. Жылуулук кыймылдаткычтары, алардын түрлөрүн карап көрөлү анда. Ичинен күймө кыймылдаткыч, реактивдүү кыймылдаткыч, буу жана газ турбинасы, буу машиналары. Пароход, автомобиль, паровоз, ракета булардын баардыгы ичинен күймө кыймылдаткычтарга кирет. Ичинен күймө кыймылдаткыч күйүүчү отундар, бензин, керосин, нефть же күйүүчү газ кыймылдаткычтын ичиндеги цилиндрге күйөт. Биз күндөлүк турмушубузда колдонулган отун кескич дагы бул ичинен күймө кыймылдаткычка кирет. Паровоз, самолеттордун дагы жүрүшү бул ичинен күймө кыймылдаткычтарга кирет. Демек бул бензин, керосин, нефть бул күйүүчү газдар бул күйөт дагы кыймылдаткычтын ичиндеги цилиндрге күйөт. Ичинен күймө кыймылдаткычтын ички түзүлүшүн карап көрөлү анда. Ички түзүлүшүндө шатун, мынакей, жашыл түстөгү, муунактуу вал, поршень, оор маховик, клапан, эки четинде турат, свеча. Эки тактуулуу ичинен күймө кыймылдаткычтын иштеши. Күйүүчү отун чачыратылып, киргизилет, кысылат, жалындап күйөт, газды чыгарат. 4 тактуулуу ичинен күймө кыймылдаткычтын иштеши. Киргизүү, кысуу, жумуш жүрүш, чыгаруу. Буу же жогорку температурага чейин ысытылган газ кыймылдаткычтын балын поршенсиз, шатунсуз жана муунактуу валсыз айлантат. Бул кыймылдаткычтар турбиналар деп аталат. Мынакей вал, диск, кадимкидей, калакчалар. Бул турбинасы. Бул кыймылдаткычтын шатун жана муунактуу валын поршени жок айлантат. Алгачкы буу машинасын Джеймс Уатт 1782-жылы ойлоп тапкан. Джеймс Уатттын сүрөтү 1736-жылы туулуп, 1819-жылы каза болгон. Буу машинасынын иштешин биринчи паровоз. Биринчи паровоздун сүрөтү. Биринчи паровоз 1803-жылы англиялык ойлоп табуучу Ричард Тревитик тарабынан иштелип чыккан. Анын ылдамдыгы 30 км/саат болгон. Биринчи паровоздун сүрөтү. Газ турбинасы.
багыттоочу каналдан, күйүүчү камерасынан, которулуу зонасынан турат. Кызылган аба күйүү камерасына кирет. Ошол эле учурда форсунг аркылуу күйүүчү отун чачыратылып киргизилет. Отун күйгөндө аба жылуулукту алып 1500-2200 градус Цельсийге чейин ысыйт. Ысыган аба турбинага багытталып, турбинаны айлантат. Реактивдүү кыймылдаткыч. Компрессор, турбина, сопло, аралаштыргыч, күйүү камерасы, желдеткичтен турат. Ракеталардын кыймылы. Ар кандай жылуулук кыймылдаткыч отун бөлүп чыгарган энергиянын айрым бөлүгүн гана механикалык энергияга айландырат. Анткени газ же буу жумуш аткаргандан кийин да энергияга ээ болот. Ар түрдүү кыймылдаткычтардын үнөмдүүлүгүн мүнөздөө үчүн кыймылдаткычтын пайдалуу аракет коэффициенти пак киргизилет. Бул пак пайдалуу аракет коэффициенти. Кыймылдаткычтын пайдалуу жумушун аткарууга кеткен энергиянын бөлүгүнүн отундун толук күйгөндөгү бөлүп чыгарган бүткүл энергиясына болгон катышы жылуулук кыймылдаткычынын пайдалуу аракет коэффициенти деп аталат. Этта барабар АП бөлүнгөн АТ көбөйтүлгөн 100%. Бул жерде этта пайдалуу аракет коэффициенти, АП пайдалуу жумуш, АТ толук жумуш. Жылуулук кыймылдаткычтардын пайдалуу аракет коэффициенти. Дизель отундуку пайдалуу аракет коэффициенти бул 20%дан 40%га чейин. Реактивдүү кыймылдаткычтыкы 20%дан 30%га чейин. Бул машинанын пайдалуу аракет коэффициенти бул 15%га чейин. Газ турбинасыныкы 25-тен 29%га чейин. Бул турбинасынын козу 30%. Жылуулук кыймылдаткычтарынын айлана чөйрөгө тийгизген таасири. Күйгөн отундун калдыктары айлана чөйрөнү булгайт. Бул кадимкидей автомашинанын түтүнү. Ал эми бул биздин үйлөрүбүздү жылытуу үчүн атайын тесттерден чыккан газдар. Отундун күйүшү менен атмосферада көмүр кычкыл газынын бөлүнүп чыгышы көбөйүп, инфракызыл нурларды жутуп алат. Бул учурда жер бетиндеги температура жогорулат. Натыйжада парник эффектиси пайда болот. Парник эффекти мөңгүлөрдүн эришин, океандардын деңгээлинин көтөрүлүшүнө алып келет. Демек, жылуулук кыймылдаткычтарынын бул айлана чөйрөгө тийгизген таасири биздин ушундай таптаза айлана чөйрөбүздү экологиялык жактан булгашы мүмкүн. Бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктасак, жылуулук кыймылдаткычтардын түрлөрүн, ичинен күйүүчү кыймылдаткычтын буу жана газ турбиналарынын түзүлүшү, иштөө принцибин, жылуулук кыймылдаткычтардын пайдалуу аракет коэффициенти, айлана чөйрөгө тийгизген таасири менен тааныштык.